Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Урматтуу мусулман бир туугандар, урматтуу агайынелер, урматтуу эжелер, карындаштар, апалар. Барыңыздарды ошол сиз менен биздин башыбызга кирип келген Ражап айы менен биринчиден куттуктап кетмекчибиз. Себеби ар бир эле мисалы бизнес кылган адам өз соодасында, өз аракетинде өзүнүн мезгилин издейт. Качан ушундай мезгил келип калса, орысча айтканда сезон болсо ошондо көбүрөөк пайда табып калсам депчи. Сиз менен биз мусулман адам ар бир акырет үчүн жашайт. Акыретин куруу үчүн жашайт. Мына ошол акыретти өзгөчө куруп кала турган сиз менен биздин башыбызда берекелүү, куттуу ай Ражап айы келди. Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала бул айга байланыштуу эмне деген? Кур'анда Алла айтат, бир жылда 12 ай бар. 12 айдын ичинен 4 айы арам айлар болуп эсептелет. Ва минха арбаатун хурум деп харам айы. Харам дегенде мааниси, мисалы Мекке мечитине деле Масжидил Харам, харам мечити деп коебуз го. Харам дегенде мааниси эки мааниде которулат. Арам же ихтирамдуу, сыйлуу деген мааниде которулат да. Арам дегенде мааниси эмне үчүн ал жактагы мечит арам? Себеби ал жактын уусуна ууласа болбойт. Ууга чыкпайсыз да. Ал жактын өсүмдүктөрүнү кессе болбойт, ал жакты үссө болбойт. Арам. Ал жерде кээ бир уруксат болгон нерселер башка жердеги. Бирок ал чекке киргенден кийин арам болуп кала турган жер. Ошондой эле ал жакты ихтирамдуу, өтө сыйлуу жер. Себеби билебиз, ал жакта окуган 2 рекет намаз 100 000 рекеттин даражасына кетет. Ар бир рекет намазга 100 000 эселенип туруп берилет. Аллах Таала ушундай бир кадырлуу, сыйлуу кылып койгон жер. Ошо сыяктуу эле урматтуу туугандарым, айтайын деген мына бүгүнкү ай деле, Ражап айы деле бул харам айы болуп эсептелет. Яни бул айда арам, эмне арам? Согушуу арам. Бул ай өтө сыйлуу. Эмне себептен? Себеби бул айда бир жакшы иш кылсаңыз өтө сообу күчөйөт. Дүйнөдө дагы, акыретте дагы бир күнөө кыла турган болсок деле, бунун кесепети дагы өтө оорлошуп кете турган күнөөлөр болуп калат. Акыретте азабы, дүйнөдө анын кесепети оорлошуп кетет. Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала өзгөчө фала тазлиму фихинна анфусакум, бул айда өзүңөргө зулумдук кылбагыла деп айткан. Бул айда чоң күнөөлөрдү кылып, кичинекей күнөөлөрдү кылып, ортоңордо араздашып, дагы эле арам мамилеңерди, жаман кылык адаттарыңарды таштабастан күнөөлөрдү кыла берип өзүңөргө зулумдук кылбагыла деп айткан. Бардыгыбыз билебиз, урматтуу туугандарым, бул айда эле эмес, Ражап, Зулкада, Зулхижжа, Мухаррам 4 айы арам айы болуп эсептелет да. Бул айларда эле эмес, жалпы эле айда мисалы күнөө кылган болбойт. Эмнеге бул айды өзгөчө эле айтты? Демек, бул айдагы кылынган күнөө өзгөчө Алланын наразычылыгын туудурат. Бул айда өзгөчө Алланы наразы кылып алабыз. Ошондуктан иншалла келиңиздер, бардыгыбыз аракет кылалы. Мына Ражап айы кирип келди, харам айларынан болгон сыйлуу айлар кирип келди. Ушул айда өзгөчө ибадатка көңүл буралы, орозого даярданалы. Мынакей бир алымдардын сөзүнө токтоло турган болсок, уламалар айтат, мына азыр 7-чи ай Ражап айы, мындан кийин Шабан айы, мындан кийин Рамазан айы, 9-чу ай Рамазан. Демек Ражап, Шабан, Рамазан. Ражап айынын мисалын алымдар айткан, Ражап айы бул эгин эге турган ай. Шабан айы мындан кийинки келе турган, ал эгинди өстүрүп суугара турган ай. Андан кийинки Рамазан айында болсо ошол өскөн эгиндерди жыйнап ала турган, түшүм чогулта турган айы деп айткан. Эми элестетиңиз, эгин экпесеңиз, алдан суугарбасаңыз, аны оттобосоңуз, анан кийин мезгили келген учурда күздө эмнени жыйып аласыз? Эгерде сиз менен биздин жерибизде, талабыбызда эч нерсе эгилбеген болсо. Ошол сыңары Рамазан айында, Орозо айында толук ийгиликке жетейин. Орозо айда бейиштердин эшиги ачылып, тозоктордун эшиги жабылып турган учурда ошо бейишке кирип кетейин. Алланын небегейсиз мээримине эргешип калайын. Аллах Тааланын дүйнө акыреттеги болгон ийгилик, белектерин баарын алып калайын деген адам азыр Ражап айынан баштап туруп даярданып башташ керек. Ражаптан баштап аз өзүбүздү орозого адаттандырыш керекпиз. Азыртадан Кур'ан ачып, Кур'ан караганды үйрөнүш керекпиз. Бактылуу көздөр Кур'анды караган, бактылуу тилдер Кур'анды окуган, бактылуу жүрөктөр эгерде ал жүрөктө Кур'ан жатталган болсо, бактылуу дене, бактылуу акча, бактылуу убакыт Кур'андын кызматында сарпталган болсо. Ошондон иншалла бардыгыбыз аракет кылалы, урматтуу туугандарым, Ражап айында Рамазанга даярданалы. Кудай Тааламдын тартиби ошондой, пайгамбарыбыздын тарбияты ошондой. Карасаңыздар, парз болуу үчүн, аны үчүн нафил ибадаттар, өз эрки менен кылган ибадаттар аркылуу даярдалат. Мисалы, пешиндин 4 рекет парзы бар. Пайгамбарыбыз алейхиссалам эртерээк мечитке келип, эртерээк 4 рекет сүннөт намаз окуп, 4 рекет парздан кийин дагы 2 рекет сүннөт окуп, ошентип парздарга даярданат эле. Ошондой эле Рамазан айында
сиз менен биз Рамазан айына кокустан келип калып эле анан ойгола албастан, берешендик кыла албастан, тахажжудка тура албастан, таравих окуй албастан, эткафка мечитке келип олтура албастан өтүп кетип калбоо үчүн мына азыртадан Ражап айынан баштап даярданыш керекпиз. Азыртадан баштап курбанчылыктарды көбөйтүп, бир аз белди байлап, багымдат намазынан кийин күн чыкканга чейин олтурууну адат кылып, мына бүгүн жума күндө турабыз, асырдан шамга чейин дуа кабыл боло турган учур, ошол учурда келип алып туруп дуага адаттанып, бир аз эткаф деп коет, мечитте дүйнөдөн үзүлүп олтурганда адаттанып, орозого даярданып барыш керекпиз да. Биринчи, төртүнчү күнү сүннөт орозолор бар, ошо орозолорду кармап барыш керекпиз. Ражап айында урматтуу туугандарым, өзүбүздүн дүйн ахиретибизди куруп калганга жараткан Затым баардыгыбызга мүмкүнчүлүк берген болсун. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.